Казакстанда биринчи жолу жүргүнчүлөрдү ташуучу аэротаксинин сыноолору өттү. Көрсөтмө учуулар Ала Тау Сити шаарында болду. Долбоор шаардык аба мобилдүүлүгүн өнүктүрүүдөгү алгачкы кадам болуп калды. Келечектеги транспорттун учуп конгону үчүн узун тилкелер же чоң аянттар талап кылынбайт. Имараттардын чатырларына, бизнес борборлордун жана ири транспорттук түйүндөрдүн жанына жайгаштырууга мүмкүн болгон атайын компакттуу зона Вертипорт жетиштүү. Ала Тауда биринчи ушундай аянтчанын курулушу башталды. Учкучсуз электрдик учуучу аппарат 13 мотор менен жабдылган жана 4-5 жүргүнчүгө ылайыкталган. Анын ылдамдыгы саатына 200 чакырымга чейин жетиши мүмкүн. Ал эми учуу бийиктиги 600 метрге чейин. Иштеп чыгуучулардын айтымында аэротакси кадимки транспортко караганда бир топ тынчыраак, ызы чуунун деңгээли 60 децибелге жакын. Мындай учуулар үчүн эң негизги шарт күчтүү кубаттоо станциялары. Бир кубаттагыч менен максималдуу учуу аралыгы болжол менен 250 чакырымга жетиши мүмкүн. Келечектеги жүргүнчүлөрдүн ташуучу моделде супер кубаттоо технологиясы колдонулат. Анын аркасында аппаратты болжол менен 45-50 мүнөттө кубаттоого болот. Ала Тау Сити пилоттук сыноо үчүн кокусунан тандалган эмес. Келечекте аба жолдору бул шаарды, Алматыны жана Алматы облусунун туристтик жайларын байланыштырышы керек. Город Алатау, он стал одним местом из 11. Ала Тау шаары 11 жердин бири болуп калды. Эмне үчүн дал Ала Тау? Себеби бул жерде укуктук режим тезирээк жылууга мүмкүндүк берет. Бул биздин Ала Тау шаарынын долбоорунун жагымдуулугун арттырат, кызыгууну күчөтөт. Мамлекет башчысы бул регионду Ала Тау шаарынын аймагын өнүгүүнү тездетүүчү аймак деп белгиледи. Мындай долбоорлор инженердик жана инвесторду кошумча тартат. Опережающее развитие. И вот такие проекты, они дополнительно притягивают инженеров, дополнительно притягивают инвесторов.